Assalamu alaikum, урматтуу Кыргызстандын кыргыз элим. Кандайсыңар? Жакшысыңарбы? Дагы мен Арзыбек. Бүгүн сиздерге жана бир сонун нерсени бөлүшкөлү чыктым, туугандар, келгиле. Буларды карасаңар мынакей. Ар түрлүү размерлеринен бери такыр качествосы өтө сонун чыккан. Бул заводдон негизи бүтүн дүйнө жүзүнө 89 мамлекетке ушул жерден таркап атат. Балким буларды түшөнбөгөндөр айтышыңар мүмкүн, булар оңой эле жасаш деп. Негизи бул өтө андай оңой нерсе эмес. Адам колду бир талдан бекитип атат да. Көрүңөрбү? Баары жоң бир талдан. Буну айрым бекитет. Бул жерде кичинекей тегеректи айрым бекитет. Мына менин колумдакы ушундай бекилип атат. Бунун ичинде жаңы томолок немеси бар, мына фамер деп коебуз. Мына көрсөңөр. Бурасаңар ачылат. Бекит. Ачылат мынакей, көрдүңөрбү? Ушундай нерселер чыгат негизи. Буларды такыр ушул адам колду иштейт. Анан калгандарын ошол станок менен чыгарат. Эми станок менен да таанышып чыгабыз азыр. Бул жерде дагы сонун товарлар бар экен, көргөзүп кетейин туугандар, жүргүлө. Негизи бул нерселер эч кандай деле силерге зыяны жок. Мына көрсөңүздөр болот, көргүлөчү. Эмне деген сонун товарлар. Булар такыр жанакы немелер деп коебуз да. Кытайча фамер дейт. Буягынан гонзаларды улайсыздар, парга иштетсеңиздер болот мына. Буну ачсаңар, көрдүңөрбү? Суу келет мына. Бекитсеңер суу токтойт. Аны өзүңөр деле билесиздер. Буякты карасаңар, мына бүтүп чыккандары. Бул эми Кытай ичине ушундай неме менен жүрөт да. Ушундай калталар менен эле, мүшөк каптар менен эле жүрөт мына. Качестволорун эч кандай кадыржан болосуңар. Сапаты өтө сонун десек болот да. Бул Россия, Казакстан, Өзбекстан, Түркмөнстан, Европадан бери ушул заводдон чыгып атат да. Мына буякты карасаң, келсең, такыр ошо бир талдан кол менен бекитет туугандар, карагыла. Такыр кол менен бекитет. Буякта мына бекилиш алдында тургандар. Мынабу бекиле электер да, булар толгой тургандар бекиле электер. Мына болсо бекилип болгондор, көргүлө. Көрдүңөрбү? Ушундай бүтүп чыгарат. Эми буякка келсек, турбалардын кандай чыга турганын көрсөтөйүн туугандар, жүргүлө. Буякты карасаңар мынакей. Такыр кам материалдары. Кам материалдар. Эми буякты карасаңыздар мына. Бул жерде иштелип чыгарып атат да, мына көрсөңөр болот. Ар түрлүү размерде, чоң болсун, ишкеси болсун, баары жок мына. Көрсөңөр болот да, мына калыңдыгын баары жогун ошондой чыгарга болот. Мисалы мынанга келсек, мына өзү автоматтык, балким бир 3 метр, 4 метр болгон кезде автоматтык кесет да. Көрсөңүздөр болот да. Азыр ушул товардын кандай чыга турганын мен силерге ачыктап көрсөтөйүн. Бул негизи эми материал бул жерде турат, мына кам материалы. Бул жерден шимирип чыгып, үстүнө түшүп, үстүнөн тиги паска түшүп, бул ушул мына жерде манча 100 Цельсий градустагы ысыктык менен эритип, анан буякта калыпка куюлат да. Көрсөңүздөр болот, көрүңөрбү? Карагыла. Негизи бул мураккеп жумуш да, андай оңой эмес туугандар. Бир талдан ошол тиги темирлерди саласыздар. Мисалы, мына темирлерди ошо калыпка салат да, тиги жерлерине бир талдан. Азыр салынып бүттү. Тиги ортосундакын бекитет. Колумдакыны мына колумдакыны салып атат да калыпка, көрдүңөрбү? Бул айрым калыптан чыгып болгон. Эми кайра баштан дагы бирди кошуп атат да. Жабылды. Ушул куюлуп бүткөндөгүсү, бүтүп болгондокусу ушул товар, мына колдоку товар, көрсөңөр болот да. Бир талдан толгоп, бир талдан текшере турган деп чыңытып. Анан бүткөндөн кийин мына мындай болуп бүтүп чыгат, көрдүңөрбү? Мындай болуп бүтүп чыгат, анан силер апарып иштетесиңер ушуну. Эми бул турбалар кандай чыгат көрсөңөр мына. Азыр мына жылып кетип атат да, мына көрсөңөр. Бир баштан жылат, тиги башка барганда автоматтык кесет. Мынаны карасаңар туугандар, мынакей көрүп атасыңар. Бул болсо кам материал, көргүлө. Ушул кичинекей ак материалга мына азыраак жашылды кошту. Тиякта кошулуп атат. Мисалы мына жерде 1, 2, 3-өнөн биригип чыгып атат да. 3-өнөн биригип чыгып, тарпып атат. 3-өнөн биригип чыгып, эми көрсөңөр мынакей.
ери ушул жерден ичине кирип атат азыр. Тесттиги билинбей атат, а бирок өтө жогору температурада эриткен температурасы. Анан эрип чыккандан кийин bunun içinde su var tug'andarlar, ko'rsangizlar bo'ladi. Su var, su. Su менен muztatiladi. Muztatilgandan keyin shunday basatda basib o'ltirib, mana bu yerden de bir ötөт көргүлөр. Ko'rdinglarmi? Mana. Bu yerden dagы ketip atат. Mana жерде карасам, мына чыгарылган айжылын басып чыгарып атат. Азыр көрөсүңөр туугандар. Булардын өлчөмү бар. Канча метрге бирден ошол чыгарылган ай күнүн, ошол турбанын номерлерин басып чыгарат. Көрдүңөрбү? Анан бул жерде дагы суудан өтөт. Суудан өтүп муздалып. Мына суунун ичинде азыр тиги турба кетип баратат, көрдүңөрбү? Анан тиги башка барганда ошо кесилип түшөт. Тиги башка барганда ошо өзүбүзгө керектүү болгон өлчөмдүк размерде кесилип түшөт да. Негизи ушундай материалдар, ушул нерселер такыр ушул заводдон чыгып атат туугандар. Эгер ушул тууралуу иштешем десеңиздер дагы эле бизге кайрылсаңыздар болот. Негизи Кыргызстанда азыр өзүңүздөр билесиздер, курулуш деген аябай учкандай кетип атат. Кыргызстан тараккыяты чындап келген кезде көп мамлекет таң калтырып атат да. Ушундай нерселер үй бүлөдө кем болсо болбойт, аны билесиңер. Эгер ушундай тууралуу иштейм деген туугандар болсоңуздар дагы эле кайрылгыла, Кытайга келгиле. Мен Арзубекке жана биздин ушу YouTube канал Базар Бас YouTube каналына кайрылсаңыздар, силерди алып келип ушу заводдор менен премия сүйлөштүргөнгө мүмкүнчүлүктөр бар. Мына bu dagы окшош ошону чыгарып атат да, мына. Бул темирди салат, андан кийин буну салат. Бүтүп чыккан кезде, мына, бүтүп чыкканда мындай болот. Бул азыр ысык да. Эми каскандан чыккан мантудай турат да, ысыктыгы мына көрсөңөр. Анан бул жерден кармап туруп, бул жерден өлчөп неметип багат да негизи. Көрдүңөрбү мына? Ачыл да ичи. Суу жүрөт, бектет. Өлөгөла бул оңой жумуш эмес да негизи. Мына ушу менен теңшейт булар. Алган сайын бирден текшерип көрөт да мына. Калгады. Текшерип мына өткөрүп ала турган нерселер да булар. Туугандар дагы эле айтарым, ошол жумуш ушул тууралуу иштешетин деген туугандар болсоңуздар, чоң бизнесмен болсоңуздар, дагы эле бизге кайрылууну унутуп калбаңыздар. Биринчиден биздин Базар Баасы YouTube каналына катталып алууну унутуп калбаңыздар. Дагы эле силер менен ушу Кытайдагы эң жакшы жаңылыктар менен бирге болобуз. Рахмат.